20 рекет таравих намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 20 рекет таравих намаз оқыған емес. Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анхудың дәуірінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден кеткеннен кейін ауал өте ауыр болған. 2 жыл қайра орнына алып келуді нида таравих болған да. Мындай айтқандачы, өте ауыр күндер. Ошон үчүн ал кезде даганда өткөн. Умар разияллаху анхудың дәуіріне келгенде қараса, Рамазан айда әркім өзі оқытады, тияқты оқытады. Ушуну қарағанда бардығын топ-топ төлелер. Бирле имамдың арқасында Убай ибн Кааб радияллаху анху ушунун арқасында оқысын деп, бардық сахабалар менен келишип 20 рекет чечилген. Ай, Умар ақылдуу же сизби? Умар разияллаху анху пайғамбарыбызды көрген киши. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, мен кеткенден кейін Абу Бакр Умар нен десе ошаны кармагыла деген. Мен кеткенден кейін хулафай рашидин булардын айтканын сүннөттөрүн азы тишиңер менен иштегиле деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде айтчылы, ey Абу Бакр Умар, экөөңөр кайсы ишке макул болсоңорчу, мен ага каршы чыга албайм деген. Буга азыр убакыт жок айтканга. Хазрет Умар разияллаху анху бунун туган вахий түшкөн учурдагы киши. Вахий түшкөн учурдагы киши. Бул хайрыл Курун, алтын доордун биринчи менмин деген кишилердин бири. Ошо киши 20 рекет деп бардык сахабалар макул, бирөө каршы чыкпай, ижма. Ошодон бери бүгүнкү чейин 4 мазхабтен 20 деп берди. Бүгүнкү чейин 20дан тайба жакы окшо болду. 8-де иншалла акырын айтып, кет туган окуп ала баякта деп ага дагы. Эми окубаса мажбур кылып, Алла не кылсын, урушуп талашпагыла. Алла Таала ушуну буйругун аткарсам разы болот деген ишеним менен ораза кармайбыз. Ден соолук үчүн эле эмес. Ден соолук өзүнчө, же болбосо элдер кармап атат, мен деле кошо кармап коеюн. Андай эмес. Алла фарыз кылган, милдеттендирген. Алла субханаху ва таала мен кулумун. Менин мойнумдагы аткара турган милдеттердин бири мына ораза кармоо. يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله رمضان Алла Таала ушуну буйругун аткарсам разы болот деген ишеним менен ораза кармайбыз. Ден соолук үчүн эле эмес. Ден соолук өзүнчө, же болбосо элдер кармап атат, мен деле кошо кармап коеюн. Андай эмес. Алла фарыз кылган, милдеттендирген. Алла субханаху ва таала мен кулумун. Менин мойнумдагы аткара турган милдеттердин бири мына ораза кармоо. يا خير الشهور رمضان